Рахмат, Гүлзат Тыныбековна, мен бир аманат бар эле, ошону сизге айтып коеюн, министр катары. Өткөн жумада, өткөн 5-ші күнү биринчи радиого баргам. Ошо маекке чакырышканда деген, ал жерден жарандардан телефон чалуулар болуп, ошол жарандарыбыз чалып, бир эжекебиз чалып калыптыр, өзү химик, химия тарабынан же мугалимби, же иштеп жүргөн кызматкерби, биздин улуттук университет боюнча химия факультетин, анан ошол жакта министрге жетекчиликке жеткирип койгулачы, бир сыйра ошол жака көңүл буруп койгулачы дегендей кыл деген ниетте кайрылды эле. Ошол радио эфирге сиздин мүмкүн колуңуз бошобойт, анан мен бул жерден айтып коеюн. Бир карап коюңуздарчы, ошол жердеги иштеп жаткан мугалимдерге кандай иштеп атышат, ошо билим берүү жаатында система кандай болуп атат, бир көзөмөлгө алып коюңуздарчы деп сурангандыктан сизге ошону жеткирип коеюн деп азыр айтып атам да. Жарайт, Эльвира Жаралбековна, мен өзүм кесиптештеримен барып, химия факультетине барып кеттим. Улуттук университетке бир нече жолу барып кеткен, бирок ошо химия факультетке өзүнчө дагы барып кетем. Демек, бул биздин сыймыктанган университеттерибиздин бири, биздин флагманыбыз. Бирок ошол эле убакта мүмкүн бир суроолор туулуп калса, биз тараптан жардам керек болсо, бизге деле парламентке кайрылыңыздар деп айтат элем да. Жалпысынан жалпы жогорку билим берүү жаатында деген кесиптештерибиз абдан туура маселе көтөрүлүп атат. Ар бир депутатка контрактлар кымбаттап атат. Ошол эле убакта мугалимдер кайрылып атышат, биздин акыларыбыз кандай болот деп суроолор көп болуп атат. Бирок дүйнө жүзүндө бул боюнча практика кандай? Аларда атайы фонддор бар, мен билишимче. Ошол боюнча Эльвира Жургалбековна туура көтөрдүңүз. Бизде көбүнчө ошо мамлекет тарабынан гранттык эсебинен жыл сайын мамлекет тарабынан 10 000 грант бөлүнөт. Ошонун ар бир вуздун 10% гана камсыздалат да, калганы контракттын эсебинен ар бир университет өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Андан тышкары ошол быйылкы биз закон об эндаумент фонде деп киргизип атабыз, фонд целевого капитала деп коет. Бул ошо университеттин алдындагы попечительский совет менен биргеликте ошондой фонд түзүлөт. Фонддун негизги максаты ошо кошумча каражаттарды баягы привлекать эткенге болот. Ошонун негизинде материально технический базасын жана жакшы мыкты окуган студенттердин контрагын төлөөгө, андан тышкары ошо мугалимдердин айлык акысын көтөрүүгө, мотивация кылганга дагы жумшалат. Ошол боюнча закон об эндаумент фонде биз буюрса ошол июнда жетишип калсак киргизебиз. Анда ошол мыйзам долбоору менен бизге келип турбайсыңарбы? Ошол мыйзам долбооруңарды кабыл алып берсек, кандай иш чаралар болот? Бул эми негизги ошо университеттерге өзүңөр билгендей жана өзгөчө макам алган университеттер өздөрүнүн 4 жыл аралыкта өздөрүнүн финансылык жаатын абдан жакшыртып алды. Көптөгөн университеттин бюджети өстү 2 эсе, 3 эсе. Мындан тышкары ошо азыр университеттерге финансовая автономия деген, расширенная автономия, финансовая автономия вузов деген дагы аларга ошондой өзгөчө статус берген атабыз. Бул өзгөчө макамдан айырмаланып, ал жерде академическая свобода, финансовая свобода өзгөчө макамда бар. Бирок андан тышкары өзгөчө макам ала элек 11 университет өзгөчө макамы бар. Ала элек университеттерге ошо финансовая автономия. Бул университеттер өз ара баягы финансылык каржылоону привлекать эте алат. Андан тышкары коммерческий банктарга кайрыла алат, счетторун ача алат. Мындан тышкары өздөрүнүн жана движимый недвижимый имуществолорун өздөрү арендага берип, толук кандуу 100% кирешесин ала алып, ошон менен инфраструктурасын оңдоого көптөгөн мүмкүнчүлүктөр берет. Ошону киргизип атабыз. Көптөгөн эми дүйнөлүк практикада негизинен ошо университеты могут привлекать дополнительные финансовые средства, инвестиционные фонды для улучшения своей материально-технической базы и для развития университета, и также для повышения зарплаты. Ошол жаңы баягы мамлекетте эле карабай, университеттер научно-исследовательский экосистема деп атабыз. Университеттерге стартаптарды, илимий изилдөөлөрүн коммерциализация кылгыла деп көптөгөн мүмкүнчүлүк берип, ошо өзгөчө макамдын дагы бир берүү критерийлеринин бири ушул болчу да. QS рейтингге киргенден тышкары өздөрүнүн чыгармачылык, илимий изилдөө,
студенттердин жаңы идеяларын, креативный индустриясын ишке ашырып, Мүмкүнчүлүктөрү ошонун кеңейет эсебинен экен анда да. бул көптөгөн университеттерге мүмкүнчүлүк берилет да.